Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бул көрсөтүүнү Исхак Раззаковичтин кадам изи калган бул улуу инсандын далай жылдык өмүрү өткөн куттуу үйүнөн бүгүнкү мемориалдык үй музейи деп аталган Исхак Раззаковичтин өзүнүн үйүнөн баштаганда туура көрдүк. Исхак Раззаков тууралуу маалыматтар кээ бирлерибиз үчүн тек гана айтыла жүргөн сөздөй туюлганы менен, улам мезгил өткөн сайын ал инсандын айтканы, жасаган иштери, баскан жолу башка башчыларга салыштырмалуу баасына чыгып, саясат, адамгерчилик, акыйкаттык, мекенчилдик жана башка ар кайсы багыттар боюнча келечек ээлерине жол көрсөтүүчү маяк сыңары болуп жаткандыгы бул турмуш чындыгы. Мына ушул инсан береги үйдү бир канча жыл түнөк кылгандыктан азыркы учурда бул жер өткөндү сыйлагандар үчүн мисирге айланып олтурат. Ошол таберик жайдын кадырына жеткен адистердин аракети менен үй музей өз уркунда сакталып турат. Анда Бишкек калаасындагы музейлер бирикмесинин жетекчиси Арман эженин тааныштыруусунда Исхак Раззаковдун жашаган жайын аралап көрөлү. Моореки бөлмө бул Исхак Раззаковичтин иш бөлмөсү. Мына моореки стөлдө Исхак Раззакович көп убакыттарын өткөргөн. Анткени Исхак Раззаковду эскерип, анын жубайы Роза эженин айткандары бар. Исхак суткасына 4 же болбосо 3 эле саат уктачу дейт. Анткени көбүнчөсүн үйдө тынчтык орногондо баарыбыздын тынчыбызды албай, биз уктаганда келип, ушул бөлмөгө акырын кирип, ушул таң аткыча ушул жерде иштеп отурчу дейт. Мына ушул бөлмөдө жайгашкан иш столунда ал кишинин өзүнүн колу кармаган кагаз калемдери, карындаштары, мына мрамордон жасалган жакшынакай сыя челектери, ал кишинин көз айнектери, кутучасы, мына көз айнеги өзүнүн салынып жүргөн. Могу жерде турган портрет ал кишинин эң бир сүйүктүү орус жазуучусу Чеховду абдан урматтаган, сүйгөн. Көптөгөн ал Чеховдун чыгармаларын өзбек тилине да которуп берген. Мына ошо кишинин портрети турат. Бул жерде көрүп тургандай моореки түнкү шам. Бул шамды Исхак Раззаков өмүрүнүн акыркы жылдарында да пайдаланган, өзүнүн жатар бөлмөсүндө турган шам экен. Эс алуу учурунда ал киши ушул радиону угуп, акырын бурап, акыркы жаңалыктарды, дүйнөдө болуп аткан жаңалыктарды ушул радио аркылуу угучу экен. Мына могу жерде кабыргада илинип турган сүрөт бул Исхак Раззаковичтин 1945-жылы биздин өкмөттүн совет министр болуп турган кездеги кабинетиндеги сүрөтү илинип турат. Ал бул жакта болсо боореки китеп текчелеринде бүт Исхак Раззаковичтин колу менен баракталган барактары бар китептер. Булардын баарын Эльмира Исхаковна Москвадан бизге салып жиберген. Мына бул китептин баары Исхак Раззаковичтин колунун жытын, тамгасын азырынча сактап турат деп ойлойм да. Эми бул чоң портретти болсо музей ачылган күнү бизге академиядан тартуу кылынган чоң портрет. Жер болсо үйгө кире бериш жер. Бул жерде биз мына Исхак Раззаков жөнүндө айтылган ойлордон көргөзмө жасап койдук. Ал эми бул зал болсо убагында ушул жерде Исхак Раззаковичтин Эмиль деген уулу жашачу экен. Азыркы кезде болсо бул жерде экспозициянын башталышы, Исхак Раззаковдун өмүргө келиши жөнүндөгү сүрөттөр турат. 1910-жылы Коросан кыштагында жарык дүйнөгө келген Исхак Раззаковичтин өлкө менен тарыхый байланышы көп болгон, ошон үчүн бул жерде тарыхый сүрөттөр көп берилген. Мына Исхак Раззакович 3 жашында апасы Жамилядан айрылган. Мына бул жерде сүрөттө ошол Жамиля апанын элесин биз көргөзөбүз. Мына бул жерде Коросан айылынын ичиндеги аталарынын сүрөттөрүн биз тарыхый сүрөттөр менен сүрөттөгөнбүз. 8 жашында атасынан айрылып жетим калат.
8 жашында жетим калган Исхак Разаков Ходжен шаарындагы мектеп интернатка өткөрүлөт. Мына ушул жерде Ходжен шаарынын байыркы сүрөттөрү берилген. А бул жерде болсо мектеп интернатта Ташкентте окуп жүргөн Исхак Разаковдун 23-жылы түшкөн сүрөтү. Мына ортодо отурган жигит Исхак Разаков. Биз көрүп турган бул сүрөттө Исхак Разаковдун төрөлгөн айылы Корасан айылынын сүрөтү берилген. Бул Корасан айылын Исхак Разакович эскерме китептеринде айтып келет. Бул өзү Кудайдын каарына калган жер болчу депчи. Анткени Корасан деген айыл бул эң бир таштактуу айыл экен да, суусу чыкпаган, жашыл чөп дегенден эч нерсе чыкпаган, дарактары жок. Ушундай бир Кудайдын каарына калган айыл деп айтылат да. Эми бул жердеги сүрөттүн үстүндө жазылып турган сөздөр: кагылайын туган жер, сен менин эрте жетим калганымды, чочун жерлерде тентигенимди, акыры өзүңдү тапканымды билесиң, өзүң үчүн колдон келгенде болгон күчүмдү аябадым. Кейде ойдогудай болбой калса кечир мени туган жер, кайрадан өзүңдү көрө аламбы, качан? Бул сөздү айтып ыйлап жаткан Исхак Разаков Байтиктин бөлтөгүн кучактап ыйлап жаткан. Бул 1961 жылкы май айы болчу. Ошондо Исхак Разаков тууган жери менен коштошуп Москва шаарына кетип барат. Бүгүн бүткөрүүгө мүмкүн болбой турган ишти эртең бүткөрүш үчүн аны дал бүгүн пландаштырып, бүгүн ойлонуу зарыл. Бул стендте болсо мына Исхак Разаковичтин өмүрүндөгү болуп өткөн бүт иштеген иштеринен биз мына ушул бир сүрөттү бийик чыңга көтөрүлгөн Исхак Разаковду көргөзгүбүз келип, момундай стенд жасап койдук. Эми бул жердеги стендтердеги сүрөттөр кыргыз элинин ошол байыркы турмушунан маалымат берет. Ошол сыяктуу эле бул жерде болсо мына кыргыз элинин пайдаланган нукура идиш аяктары, кайчы салгыч, чыныгап сыяктуу оокаттарын көрсөтөбүз. Мореки чоң бөлмө ушул Исхак Разаковичтердин үй бүлөсү чогулган чоң зал болуп эсептелинет. Мына ушул пианино Исхак Разаковичтин кызы Эльмира Исхаковнанын Шубин атындагы мектепте окуп жүргөндө окуган пианиносы. Мына бул пианино иштейт. Мына ушу пианино, тарыхый пианино 1893 жылы Берлин шаарында чыгарылган экен. Ушунда Эльмира эжекебиз кадимкидей чыгармачылык жөндөмдүүлүгү болуп 60-61 жылга чейин ушу Шубин мектебинде 8 жылдык мектепти бүткөн бул киши. Педагог Склютовский деген кадимки биздин Кыргызстанга атагы чыккан пианист Склютовский ошондон окуган экен. Пианинонун үстүндөгү сүрөт Айвазовскийдин 9-вал деген сүрөтү. Ал убагында ушул үйдө илинип турган сүрөттөрдөн. Исхак Разаковичтин улуу Эркин
Разаковдун бөлмөсү болгон. Азыркы кезде бул жерде 1925-29 жылдары Өзбекстанда окуп жүргөндө, Сталин атындагы педтехникумда окуп жүргөн кездеги сүрөттөрү бейнеленген. Ошол сыяктуу эле бул жерде Исхак Разаковичка берилген справкалар, повесткалар, ар түрлүү центральный комитеттен берилген выпискалар, протоколдор дагы илинип турат. Бул чекшеде болсо Исхак Разаковичтин убагындагы отчеттук докладдар, ал кишинин өмүрү өткөндөн кийинки жазылган көптөгөн чыгармалардын китептери берилген, чыгармалар берилген. Бул стендте болсо Исхак Разаковичтин Москвадагы Пландоо институтунда окуп жүргөн кездеги студенттик кездериндеги сүрөттөр чагылдырган. Жолдоштору менен, достору менен эс алуу кезиндеги сүрөттөрү чагылдырган. Москвадагы Пландоо институтун бүтүп келген Исхак Разаков кайра эле келип Ташкентте мамлекеттик пландоо министерствосунда иштеп калат. Мына ошо кездеги иштөө убагындагы Исхак Разаковдун жолдоштору менен бирге түшкөн сүрөттөрү. Эми бул стендте болсо Исхак Разаковичтин ошо Ташкентте иштеп турган убагындагы көптөгөн пландоо отделин башкарып турганда, Фергана облусун башкарып тургандагы көптөгөн жетишкендиктери берилген. Ал кезде Өзбек Республикасы пахта терүү боюнча, мал чарбачылыгы боюнча биринчиликти жеңип ала баштаган. Мына ошол сүрөттөрдү биз могу стендте көргөзүп турабыз. Бул стендте болсо Исхак Разаковичтин 45-жылы Ташкенттен Кыргызстанга кетип аткан кезиндеги берилген эстеликтери. Бул жерде Исхак Разаковичтин өзүнүн колу менен жазылган кол жазмалары. 44-жылы Исхак Разаковичтин иштеп жүргөн кезиндеги сүрөттөр, жана дагы ошо Ташкенттен 45-жылы Кыргызстанга кетип аткандагы ошол парт уюмунун жана көптөгөн жолдошторунун атынан жазылган жакшынакай бир эстеликке деген колтомгасы басылган каттар мына. Болсо Исхак Разаковичтин кызы Эльмира Исхаковнанын бөлмөсү болгон экен. Ал бул жерде бизде көптөгөн экспозициялык сүрөттөр жайгашкан. Бул жерде Никита Сергеевич Хрущевдун экинчи келиши жөнүндө сүрөттөр. Биздин өлкөгө 2 жолу маршал Будённый келип кеткен. Мына ошо кезде келип кеткен учурда Исхак Разакович менен Кант районундагы Кеңеш деген колхозда 2 жолку герой Исаак Кочкорбаев башкарган жылкы заводуна барып, ошол жерде түшкөн сүрөттөрү турат да. Айыл чарбачылык көргөзмөсүн ачкандагы сүрөттөр турат. Жана дагы бул текшеде болсо Исхак Разаковичтин көптөгөн съездерге катышуучу болуп, жана ал кишинин алган депутаттык билеттери, депутаттык белгилери турат. Бул стендте болсо мына Исхак Разаковичтин иш боюнча көрнөктүү биздин ишмерлер Казы Дыйканбаев, Күлүпа Кондучалова, совет министрлери болуп турган Кулатовдор менен чогуу түшкөн сүрөттөрү белгиленген. Эми бул жерде болсо ошол сыяктуу эле көргөзмөнү ачып аткандагы сүрөттөрү, жана Москвадан келген конокторду тосуп, аларга биздин айыл чарбасынын жетишкендиктерин көрсөтүп аткан сүрөттөрү белгиленген. Эми бул стендти алып карасак, Исхак Разаковичтин убагында 1958 жылы биздин Кыргыз Республикасынын 2 декадасы өткөн. Мына ошол 2 декадада залкар жазуучулар Түгөлбай Сыдыкбеков, залкар бечибиз Бибисара Бейшеналиева, Мыскал Өмүрканова, Атай Огонбаевдардын сүрөттөрү берилген. Исхак Разакович ар бир кишилер сыяктуу эле эс алганга укуктуу болгон. Мына ошол эс алуу учурундагы сүрөттөр. Бул Исхак Разакович өзү тажикче, өзбекче аябай кыйын сүйлөп, жана өзбек би Андижан полкасын аябай жакшы бийлечү экен. Мына могу жерде ошо коноктордун астында Исхак Разаковичтин Андижан полкасын бийлеп турган учуру белгиленген. Исхак Разаковичтин 50 жылдыгына карата тартылган белектер, кыргыз комузу, Украинадан келген белектер жана медальдар, Исхак Разаковичка берилген эстелик медальдар. Биздин мамлекеттин ишмерлери, көрнөктүү ишмерлери Деркенбаев, Казы Дыйканбаев жана да Кадыркул Качкеевдер менен түшкөн сүрөттөрү белгиленген.
Бул стендте болсо мына Исхак Разаковичтин 50-нчы жылдардагы 78-нчы жана өмүрүнүн акыркы жылдарындагы сүрөттөр берилген. Мына бул жерде болсо үй бүлөсү менен, балдары менен түшкөн, небереси менен түшкөн, жана жолдошу Роза Александровна түшкөн сүрөттөр. Убагында Исхак Разакович менен Роза Александровнанын жаткан укташуу бөлмөсү экен. Азыр бул жерде Исхак Разаковдун ушу 45-жылдан 61 жылга чейинки басып өткөн жолу, кыргыз элине таштап кеткен артында калган уйткулуу жакшынакай эстеликтерин, сүрөттөрүн көргөзөбүз. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин дейт. Исхак Разаковдун күндөлүгүнөн алынган. Бул сөз тамай айтылган. Анткени уйку деген таттуу, бирок эмгек ширин. Мына ошол Исхак Разакович иштеп турган кездеги эмгектин шириндиги мына бул жерде көрүнүп турат. Биздин ошо кездеги залкар агайларыбыз, апайларыбыз, мына эки жолку эмгектин баатырлары Исак Кочкорбаев, Зууракан Кайназарова, Өлмөсхан Атабекова, мына ошол эжелерибиз бир эмес эки жолку эмгектин баатыры болгон. Мына ошол сүрөттөрдү мына бул биз жерде көрсөтө алабыз. Мына бул жерде болсо Ош облусундагы 22-нчи партсъезд аттуу пахтачылар колхозу болгон. Мына ошол колхоздун жетекчиси эки жолку эмгектин баатыры. Мына ошол колхозго барган Исхак Разаковичти кабыл алып турган кездеги сүрөттөр бар. Ошол сыяктуу мына Маврикий стендте Никита Сергеевич Хрущевдун биздин өлкөгө келип Стрельников атындагы колхозду кой чарбасы менен таанышып турган кездеги сүрөттөрү, жана дагы мына Москвадагы, Кремльдагы 1958 жылкы бүткүл союздук совещанияда биздин пахтачылар дагы ушул сүрөттө көрүнөт. Анткени Ош облусундагы көптөгөн 22-нчи партсъезд атындагы колхоздун пахтачыларынын көбүнчөсү ушул сүрөттө белгиленген. Мына ошол сүрөттөр ушул жерде көрүнөт. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Бул стендте турган оокаттарды Исхак Разакович убагында кийип жүргөн баш кийимдери, мына астында турганы папахасы, үстүндөгү шляпасы, кийген костюму, көйнөгү, мойнуна тагынган галстугу, бутуна кийген туфли, булардын баарын бизге үй бүлөсүнүн жардамы менен бизге келген Элмира эжеке бизге тартуу кылган музейге. Исхак Разаковичтин биздин өкмөттүн башында турганда иштелген иштеринин көптөгөн сүрөттөрү берилген. Мына 30 адыр каналын же болбосо бул жердеги тиги жибек фабрикасын ачып аткандагы сүрөттөр белгиленген. Мына бул стендте болсо мына алаарча суусун көпүрөсүн салууда жана автосборочный заводду уюштуруу убагындагы сүрөттөр белгиленген. Агыш деген адам акыры жаманды көрбөйт дейт. Бул Исхак Разаковдун күндөлүгүнөн алынган сөздөр. Ал сөздөр тамай айтылган, анткени Исхак Разакович агыш деген. Мына бул жердеги сүрөттөрдө бул кишинин биздин эл өлкөнү башкарып тургандагы биздин шаардагы биринчи троллейбус линиясын көрсөтөбүз. Жана дагы көптөгөн мына шахталарда ачылган, майлы суу электр ламповый заводу ачылган. Бул сүрөттө болсо Исхак Разаковичтин майлы суу сүлүктүү шахталарын ачуудагы сүрөттөрү берилген. Арман эже өз кезегинде Исхак Разакович мына ушул жерде бүгүнкү күндө опера балет театрында жана башка жайларда өтүп жүргөндөй жаңы жылдык палатаны мамлекетти жетектеп турганда ушул жерде уюштурган деген маалыматтар бар экен. Албетте муну телекөрүүчүлөрүбүз ушул жердин жетекчисинин оозунан укканы кызыктуураак болот го.
Туура айтасыз. Убагында ушул үйдө жашап турганда Исхак Разакович 27, 28, 29 күндөрү, яны декабрдын ушул жерге өз маянасына балатаны алып келдирип, анан мектеп интернатта жанагындай жашаган кароосуз калган балдардын баарын чогултуп туруп, өзүнчө белек даярдап, Роза эже экөө, анан кийин ар бир баланын колуна ушул бир жакшынакай кубанычтуу белектерди де тартуулачу экен да. Мына Муреке сиздер көрүп турган сүрөт, мына ушул дагы бир жаңы жылдык балатыны уюштургандан кийин уулу эркин менен жана дагы семьясы менен ушул жерге, ошол балдар менен, үй бүлөсү менен ушул жерде бир сүрөткө түшүп калчу экен да. Ал туура иш болгон экен. Балатыга катышып калдым деген ошол мезгилдеги балдар үйүнүн тарбиялануучуларынан укканыңыз барбы? Эми аларды биз издештирдик, бирок таба албадык. Бир жагдай болду. Мына Уреки Элмира эжеке менен бирге окуган 6-мектепте бир эже бар экен, Рая эже деген. Ошо киши келип ушул үйгө, Элмира эже ооруганда ушул үйгө баш багып келип, бүт класстын балдары келип ушул жерден ушундай бир таттуу конфеттерди, токочторду жегендерин айтып, анан Исхак Разаковичтин ушу балдарды келип, анан өзү тозуп алып, күлүмдөп, ушундай жайдары тозуп алганын эстеп дейт. Али күнгө чейин келип, ушу жылына бир мал келип ушул үйгө эметип турат да, биз менен маектешип келип кетип турат. Дагы бир айта кетчү нерсе, Исхак Разаковичтин ушундай бир жөнөкөйлүгү. Бул үйдү жылына бир жолу ремонт, мындай жөнөкөй ремонттан актап сырдашат экен да. Ошол кездеги бригадада иштеген курулушчу апай азыр ушул жерде жашайт да. Ошол киши да көзүнө жаш алып кетет айымы күзүндө келип. Ушундай мээрбан аял экөө. Биз тамак ичип отурганда чуркап келип, столуңарда эмне бар? Бул күн эмне жеп атасыңар? Эмне үчүн муну жеген жоксуңар деп холодильникти ачтырып, өзү тамакты кошо ушулар менен ишчү экен да. Дагы ушул мына үй музейинде бир сакталган баалуу сүрөттөрдүн, үй бүлөлүк сүрөттөрдүн ичинде Исхак Разаков 50 жылдык торколуу тоюн мына ушул залда белгилегендиги жөнүндөгү бир сүрөт илинип турат. Туура ошол сүрөт боюнча биз мына ушул залды бүт ошо жасалгасын ошол сүрөт боюнча кайра ордуна койдук да. Ал эми ошол сүрөттө Гүлипа Кондучалова, Казы Дыйканбаевдер, ошолордун айтымында абдан жөнөкөй, ушул Усубалиев, Кулжаке эже баарынын сүрөттөрү турат. Мына ошолордун ичинде Казы Дыйканбаевдин эскерүүсү бар да. Ушундай жөнөкөй өттү, ушундай шаңдуу өттү. Ал кезде мен мамлекетти башкарып турган киши мына ушундай жөнөкөй, ушундай бир татынакай отуруш менен ушул жерде 50 жылдыгын белгиледик деп айтат. Мен иштеп эмне бүтүрдүм? Ким үчүн эмгек кылдым? Эл каласы. Башкасын айтпаганда эле Разаковдун 4 Ленин, 2 эмгек кызыл туу жана башка орден медалдардын ээси болушунан сырткары мезгилдер элинин эсинен чыгара албай, анын жаркын элеси улам кайталанып нур чачып турушу учурунун абийирине камчы салдырбаган жоокер эле эмес. Кылымдар каттамында сейреп келүүчү асылдыгынын далили болор. Албетте, өз элинин, республиканын патриотуулу катары жасаган далай изги иштери, Москвада адам тагдыры эмес, өлкө тагдырын каалагандай калча олтурган көпчүлүк чиновниктерге жакпагандыгы, эл үчүн жасаган иши үчүн келип башына зыян келип тургандыгы да кечээги тарых катары эсептелген жарым кылым арасында жасалган караөзгөйлүктөрдөн көрүнөт. Борбордун кара тизмесине түшкөн 4 факты тууралуу замандаштарынын эскерүүлөрүндө ачык белгиленген. Алардын биринчиси республиканын жогорку жана атайын орто окуу жайларында кыргыз жаштарынан кадр даярдоону жакшыртуу чаралары боюнча, экинчиси республикадагы мектеп окуучуларына бир маал акысыз ысык тамак уюштуруу боюнча, үчүнчүсү орус мектептеринде кыргыз тилин окутууну киргизүү боюнча, токтомдордун чыгарылып ишке киргизилиши болсо, төртүнчүсү балдар арасында оорулууларды азайтуу чаралары жөнүндө чыгарылган токтомдун негизинде 1 жашка чейинки оорукчан бөбөктөргө акысыз сүт азыктарын берип туруу боюнча мамлекеттик бюджеттин эсебинен 2 миллион сомдун бөлүнүшү болгон экен. Жогорудагы нар көтөргүс 4 жүктүн жоопкерчилиги Исхак Разаковдун патриоттук идеясына ынанган үзөңгү жолдошторуна да камчы болуп чабылгандыгы туурасында мезгилдин далили бар. Исхак Разаковдун
элесин көрөйүн деп кызыккан инсандарыбыз кайсыл дарекке келип ушул үйүмүздү табат. Эми бул оңой эле. Бишкек шаары, Чуйков көчөсү 90. Мурунку Южная 90 деген көчө, азыр Чуйков көчөсү 90. Урматтуу телекөрүүчүлөр, муну мен сиздерге атайын Арман эженин өзүнүн айтуусунда бул көчөнүн дайын дарегин айтып жатканыбыз. Көпчүлүк замандаштарыбыз өз кезегинде мына ушундай жупуну үйдө Кыргыз элинин улуу инсаны, бүгүнкү замандагы жашагандардын көмүрүнө айланган Исхак Разаковдун кадам издери калган ушул бөлмөлөрдү ар бир замандашыбыз келип көрүп койсо, ал кишинин арбагына таазим жасап, өзүнүн урпактарын тааныштырып турса деген тилекти кошумчалай кетейин. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик болсун эже. Рахмат. Жакшылыктар болсун. Эми бул зал болсо биз төгөрөк зал деп коебуз. Бул залды 60-жылы ушул үйдү Исхак Разакович бошотуп кеткенден кийин бул үй балдар бакчасына берилген. Бул үйдө көп жылдардан бери балдар бакчасы болгон. Мына ошол кезде балдар бакчасы мына ушундай кичинекей зал куруп алган экен өзүнө. Ал музей болуп ачылган 2005-жылдан баштап бул жерде биз Исхак Разаковичтин бизге таштап кеткен көнөрбөз жакшынакай имараттарынын сүрөтүн беребиз да. Анан дагы бул жерде убактылуу көргөзмөлөрдү ачып турабыз. Эми ошо кишинин убагында курулган имараттардын бирөөсү опера жана балет театры 53-жылыга курулган. Жана дагы Ала Тоо кинотеатры, ошол сыяктуу эле физкультурный институттун имараты, мед институттун имараты, Академия науктун имараты, Скрабин атындагы сельхоз институттун имараты. Жана дагы бул жерде Исхак Разаковичтин убагында эң биринчи биздин шаарда троллейбус линиясы курулган. Мына ошондо жүрүп бараткан биринчи троллейбустардын көрүнүшү белгиленген. Стендте болсо Исхак Разаковдун акыркы сапарга 22 мартта 79-жылы Москвадагы Кунцево кладбищене акыркы сапарга узатуу сүрөтү бейнеленген. Жана дагы 2000-жылы Исхак Разаковдун туулган жерине кайрадан алып келип Аларса көрүстөнүнө коюлуп жаткан сүрөттөрү көрсөтүлгөн. 20 кылымдын залкар инсаны Исхак Разаков тууралуу биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө мына ушул Разаков атындагы мемориалдык үй музейин жетектеп турган эженин айтуусунда сиздерге маалыматты жеткирип жатканыбыз, кайсы бир замандаштарыбыз ушул Исхак Разаков атабыздын элесине таазим кылып, ал инсандын ушул кадам изи калган жерлерге зыярат жасам кетем деген ниет тилеги болсо, мына ушул жерди келип көрүп кетсин деген ниет тилекти жасадык. Кийинки жакшылыктардан амандашканча саламатта калыңыздар. Бирөөлөрдүн күчтүүлүгүнөн коркпо, өзүңдүн чабалдыгыңан корк. Исхак Разаковдун күндөлүгүнөн.